Жогорку сот экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри болуп иштеген Аида Салянованын иши боюнча өкүм чыгарып, анда Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотунун чечимдерин күчүндө калтырды. В отношении Салянова Аиды Денишбековны оставить себе. Надзорное представление прокурора и надзорную жалобу оставить без удовлетворения. Постановление окончательно жалобы не подлежит. Сот өкүмдөн кийин Аида Салянова журналисттерге чечим тууралуу өз пикирин билдирди. Мен өтө чоң комментарий бербей эле коеюн. Негизи мен үчүн бүтүнсүз чечим болду. Анткени мен жана айттым эле. Жакшылыкка үмүт кылып атам деп айттым эле. Ошон үчүн негизи бүтүнсүз чечим болду. Мындай мыйзамсыздыкка жогорку сот барбайт деп ойлогом. Анын үстүнө Сооронбай Жээнбековдун президенттин баягы соттогу болуп аткан, өз билемдикке соттогу болуп аткан туура эмес нерселерге өзүнүн баасын берип атканын, коомчулуктун кандай терс баа берилип атканын баарын эске алып, мыйзамдуу чечим чыгарат деп үмүттөнөм. Бирок тилекке каршы өзүңөр уктуңар, мен кандай комментарий беришти дагы билбей атам. Ошондой эле Аида Салянова мындан ары өзүн актоо үчүн мыйзамдуу жолдор менен акырына чейин барарын да билдирди. Такыр баягы көз карандысыз болуп кетти, анан коомчулукту да укпай, же президенттин баягы жалпы направлениясын укпай атат, же болбосо мен айткандай президенттин сөзү бул жөнөкөй эле сөз болчу. Мындан ары кандай болот? Сиз тараптан Мындан ары бул акыркы чечим. Бул акыркы чечим. Эми кайра сот караган жол бул сиз айткандай жаңы жагдайлар. Ошон менен гана эми биз болгон инструменттардын баарын колдонобуз, анткени акыр аягы баары бир чечим чыгат, адилеттүү чечим акыр аягы баары бир чыгат. Мен буга ишенем. Саляновага былтыр кылмыш жаза кодексинин 304 беренесине ылайык кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген айып тагылган. Ал 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда, мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин юристи, Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту Салянованы 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү чечимин чыгарган. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин быйыл 3-мартта Борбордук шайлоо комиссиясы Салянованы депутаттык мандаттан ажыраткан. Экс-депутат бул соттук ишти саясий буйрутманын негизинде козголгон деп эсептейт. Соңку соттук процесстен кийин Салянова өзүнө карата жогорку сот калыс чечим чыгарарына ишеним артып жатканын билдирген.